Саламатсыздарбы, күнгө жума Супер ТВда Сереп Чекиткейжи сайтынан алынган кечки жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Бишкек Ош Токмок шаардык кеңештин депутаттарын кайра шайлоодо тилкеден тыш добуш берүү үчүн 3992 адамдан арыз түштү. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. Мыйзам боюнча алар шайлоодон бир күн мурун жактырган партиясын шайлайт. Мындай укук Бишкек шаарында 2602, Ошто 1168, Токмокто 222 шайлоочуга берилген. Бул категорияга майыптыгы бар жана үйдөн чыга албаган улгайган адамдар кирет. Ошондой эле ооруканада жаткан бейтаптар, абакта отургандар, алыскы жайлоодо жүргөндөр кошулат. Кауптуу конуштан алыс жайгашкан аскерлер, шайлоо күнү кызмат өтөгөн Ички иштер министрлигинин кызматкерлери дагы көчмө урна аркылуу добуш берет. Ысык Көл облусундагы спорттук машыгуу учурунда 9 жашар баланын сабалышына тийиштүү окуя министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун өзгөчө көзөмөлүндө турат. Бул тууралуу аталган кабинеттен билдиришти. Министрлер кабинетинин төрагасы иштин бардык жагдайлары жөнүндө маалымат берүүнү жана ийгиликтөө алкагында балага карай зомбулукка жол берген жактардын аракеттерине гана эмес, кызматтык милдетине толеранттуулук, сабырдуулук жана диний маданият боюнча профилактикалык иш-чараларды өткөрүү маселеси кирген Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин жана билим берүү илим министрлигинин кызматтык жактарынын аракеттерине карай дагы укуктук баа берүүнү тапшырды. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Кыргыз Республикасынын балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жипариса Рысбековага мындай окуяларга жол бербөө боюнча чараларды күчтөндүрүүнү сунуштады. Белгилесек, 9 жашар бала Ысык Көл облусундагы дзюдо боюнча секциянын машыгуулары учурунда курдаштары тарабынан сабалган. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы боюнча жабырлануучунун ден соолугуна жеңил түрдөгү зыян келтирилген. Натыйжада ден соолугу жабыркап, кыска мөөнөткө эмгекке жөндөмдүүлүгүн жоготкон. Бишкекте милиция кызматкерлери дайынсыз болуп жаткан 6 жашар кызды ата-энесине тапшырып беришти. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, кечээ 8-июлда 6 жаштагы кызды Кара-Балтадагы туугандары жалгыз маршрутка менен Бишкекке ата-энесине салып жиберишкен. Ата-энеси кызды бекеттен тосуп алышмак, бирок алар белгисиз себептерден улам тоскону барышкан эмес. Кыз адашып кеткен. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы менен Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери иш алып барышып, натыйжасында кызды Ош базарынын аймагынан табышкан. Учурда окуянын чоо жайы текшерилип жатат. Кыз ата-энесине өткөрүлүп берилди. Кечээ 8-июлдагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы Чашмагилдан аймагындагы атышууда бир кыргыз чек арачысы тажик чек арачылары тарабынан кармалып, Тажикстандын аймагына өткөрүлүп кеткен. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, учурда атышуу болгон жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрү фактыны териштирип жатышат. Баткен облусу боюнча чек ара кызматынын башкармалыгынын начальниги Кыялбек Төлөнбаев тажик тарап кармап кеткен чек арачыны кайтарууну талап кылды. Учурда тараптар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат деп айтылат маалыматта. Кечээ 8-июлда Кыргыз-Тажик чек арасында эки өлкөнүн чек арачыларынын ортосунда атышуу катталган. Кесепетинен 27 жаштагы чек арачы көз жумду. Саат 18:00 карата Кыргыз-Тажик чек арасында абал туруктуу. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, райондун тоолуу ландшафтына байланыштуу бүгүн 9-июлда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек арачысы сержант Хуснидин Хожиевдин сөөгү Кыргызстанга Тажикстандын аймагы аркылуу жеткирилет. УКМК аскер кызматкери атышуунун кесепетинен Кыргызстандын аймагында көз жумганын белгилейт деп айтылат маалыматта. Мамлекеттик чек арадагы укук коргоо органдарынын иш аракеттерин координациялоо максатында башкы штабтын башчысы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын директорунун биринчи орун басары полковник Курсанбек Бекташев Баткен облусуна учуп кеткен. Президент Садыр Жапаров этностук кыргыздардын жана кыргыз улутундагы жарандыгы жок адамдардын Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуусунун жөнөкөйлөштүргөн тартиби жөнүндө убактылуу жобо тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 14 жана 28 беренесине ылайык этностук кыргыздардын, анын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагында жүргөн кыргыз улутундагы жарандыгы жок адамдардын укуктук статусун жөнгө салуу максатында токтом кылынды. Этностук кыргыздардын жана кыргыз улутундагы жарандыгы жок адамдардын Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуусунун жөнөкөйлөштүрүлгөн тартиби жөнүндө убактылуу жобо тиркемеге ылайык бекитилди.
Кумтөр долбоору боюнча өлкөнүн мурунку президенттери Аскар Акаев, Курманбек Бакиев жана жогорку кызматтагы адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылышты. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Ведомстволор аралык тергөө тобу Кумтөр кенин иштетүү боюнча долбоорду ишке ашыруунун ар кандай этабындагы коррупциялык фактылар боюнча кылмыш ишин иликтөөнү улантууда. Тергөө тобу Кумтөр долбоорунун алкагында Кыргыз Республикасы менен канадалык инвесторлордун ортосундагы келишимди түзүүнүн жана реструктуризациялоонун жагдайларын аныктоого багытталган ири көлөмдөгү иштерди жүргүзгөн. Бүгүнкү күнгө чейин тергөө иш-аракеттери топтолгон далилдер менен тастыкталган негиздүү тыянактарда келишимдерди жана ар кандай толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү жана тактоолорду түзүүдө. Камеко жана Центр компаниялары сунуш кылган канадалык инвесторлор менен кызматташууда ири коррупциянын белгиси бар экени, Кумтөр кенин иштетүү менен байланышкан жана алардын шарттары Кыргыз Республикасынын элинин негизги кызыкчылыктарына жооп берген эмес. Ушуга байланыштуу 1992 жылы башкы келишимди түзүүдө жана ага 1994 жылы өзгөртүүлөрдү киргизүүдө экс-президент Аскар Акаев жана реконструкциялоо жана экономикалык өнүгүү комитетинин мурдагы төрагасы Бирштейнге коррупция фактысы боюнча сыртынан кылмыш иши козголуп, издөөдө жүргөн. Жана экс-премьер-министрлер Турсунбек Чыңгышев, Апас Жумагулов жана Кыргыз Алтын мамлекеттик концернинин мурдагы президенти Дастан Сарыгуловго кылмыш жасагандыгы үчүн шектүү деп табылып, эскертүү берилген деп айтылат маалыматта. Тажикстандын Хорок шаарынын тургундары Ооганстан менен Тажикстан чектешкен аймакта талибандар желегин орнотконуна күбө болгон. Желекте Тенгичи районундагы Пянч суусу аркылуу өтүүчү көпүрө тарапка орнотушканын Азия Плюс жазып чыкты. Жергиликтүүлөр тарткан видеодогу маалымат боюнча топ адамдар көпүрөнүн тирөөчүнө чыгып, Ооган өкмөтүнүн желегин түшүрүп, анын ордуна талибан желегин орноткон. Ал эми Москва шаарындагы сүйлөшүү учурунда талибан кыймылынын өкүлдөрү Орто Азия өлкөлөрүнүн мамлекеттик чек ара режимин бузбай турганын айтышканы жарыяланган болчу. Волгоград облустук соту таанышынын 10 жаштагы кызын зордуктап өлтүргөн 32 жаштагы облустун тургунуна карата өкүм чыгарды. Ал 22 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Российская газета жазып чыкты. Маалыматка караганда окуя өткөн жылдын ноябрь айында болгон. Анда мас абалындагы киши кичинекей кызды апаң алып барам деп алдап, токойго алып барып зордуктап өлтүрүп, сөөгүн бактардын арасына катып койгон. Прокурор соттон шектүүнү өмүр бою эркинен ажыратууну суранган. Миңге чукул Ооган качкындары Тажикстандын түштүгүндөгү Чатыр шаарчасына жайгаштырылды. Бул тууралуу Азия Плюс Ооганстандын Тажикстандагы элчиси Мухаммад Захир Акбарга шилтеме берүү менен билдирди. Маалыматка караганда, бул боюнча бийлик расмий маалымат бере элек элчи жарыялаган сүрөттөрдө көптөгөн чатырлар көрсөтүлгөн. Ооганстандын дипломатиялык миссиясынын башчысы ал жактагы качкындардын саны 1000 адамга жетет деп жазат. Мухаммед Захир Акбар Чатыр шаары кайда жайгашкандыгын айтпайт, бирок анын качкындар менен сүйлөшкөнүн белгилейт. Сүрөттөргө караганда, булар негизинен ар кандай курактагы эркектер. Ошондой эле ал тажик тарапка Ооган элине оор мезгилде жардам бергендиги үчүн ыраазычылык билдирди. Акыркы сутка ичинде өлкө боюнча 1319 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Аймактарга алып карасак, Бишкекте 715, Ошто 25, Чүй облусунда 225, Ош облусунда 87, Талас облусунда 15, Нарын облусунда 5, Ысык көл облусунда 44, Жалал Абад облусунда 109, Баткен облусунда 84 кишиден илдет аныкталды. Ошентип, өткөн жылдын март айынан бери коронавирус катталгандардын жалпы саны 137.058 адамга жетти. Соңку суткада 10 киши оорудан каза болду. Каза болгондордун 7-өө Бишкек шаарында, 3-өө Чүйдө катталды. Өткөн жылдын март айынан бери өлкөдө аталган илдеттен көз жумгандардын саны 2083 адамды түздү. Бишкекте дагы 190 орун дайындалды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Жалаледин Рахматуллаев маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында, жаңы орундар Жогуштуу оорулар ооруканасынын жана Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын жатаканасынын базасында түзүлдү. Анын ичинде 20 реанимациялык орун бар. Корукта дагы 200 орун даяр деп белгиледи ал. Анын айтымында, Борбор калаада COVID-19 жуктурган бейтаптар үчүн 2153 орун бар. Ушул жана башка жаңылыктарды Серепчи Киткейже сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.